Бул жерде бул айым Европада жашайт экен, анан бир жолу турмуштан ажырашыптыр. Анан экинчи жолу тийсемби деп анан Айнур эжесилер эркек кантип сүйүп калат, ошону айтып берем деп эдиңер беле, айтып бергилечи, ката кылып албайым деп жазыптыр да. Негизи айымдар, курста биз сексти сүйлөшпөйбүз. Кээ бирөө ойлойт экен, сексти сүйлөшөт деп. Жок. Биз эркектин башында эмне болуп атат, аялдын башында эмне болуп атат, гормондор кандай иштейт, организм кандай иштейт, мамилени кандай түзүш керек, ошону үйрөнөбүз. Итак, эркектин сүйүп калуу этаптары таптакыр бөлөк болот. Биринчи этап сүйө турган аялды байкайт экен да. Ошон үчүн келбет өтө маанилүү кыздар. Ой, не важно, естественно деген. Биринчи ирет сулуулукту карайт. Экинчи болсо, мен ушу аялды багындырышым керек деп өзүнө чечим кабыл алат. Үчүнчү этап багындыруу. Ушул этапта аялдар эркек мени сүйүп калат деп ойлоп, өздөрү сүйүп калат экен. Аялдар башкача сүйөт. Мен кийин айтып берем. Курстан да ошону көп айтабыз. Ушул этапта кат жазат, WhatsApp жазат, белек алып келет, моундай гүлдөрдү алып келет, сүйөм, күйөм, алам деши мүмкүн. Көп нерсени айтышы мүмкүн. Тегинде тонун алып шаны деши мүмкүн. Бул багындыруу этапы. Эркектер мергенчи болот. Тапанчасын, мынтыгын алып алып охотага чыгат да. Анан эгерде аял ошо жерде жеңилип калса, сүйүп калса, жалбырап артынан ээрчип калса, башы айланып калса, зависим болуп калса, анда ха деп туруп, медаль кылып туруп, дуал кыйылып коет. А тем более төшөккө жатып берсе. А көп аялдар именно ушул этапта төшөккө жатып калышат да. Мени сүйөт экен деп. Бул этаптан өтсө, мен айтпадым белем, этаждар депчи, ошол этаждан өтсө, анан сыйлоо этабына жеткен. Эркек сыйлап баштайт экен. Бул аял башкача экен. Дароо эле төшөккө жатып албайт экен. Дароо эле сүйүп калбайт экен. Бул аялды сыйласа болот экен деп ойлоп баштайт. Андан кийин бул этаптан өткөндөн кийин ишеним этапы баштайт экен. Чын эле апам менен тааныштырам деп баштайт экен. Жашоого болгон пландарын айтып баштайт экен. Чогуу келечек түзүү жөнүндө айтып баштайт экен. Ичиндеги сырларды айтып баштайт экен. Андан кийин бул этаптан өткөндөн кийин эркек жоголуп калышы мүмкүн. Жок. Аял болсо жиндөө болот. Эмне, мен бирдеме не то кылдымбы деп кээ бир аялдар чалып, жазып баштайт. Преследовать этип артынан чуркап баштайт, жиндөө болупчу. Кантип эле кечөө сүйбөдү эле, эмне болуп калды деп. Бул эркек өзүнүн алсыз экенин көрсөткүсү келбейт экен. Неужели мен сүйүп калдым? Мен сүйбөйм, мен эркекмин. Жок, мен сүйүп калдым. Жок, мен сүйбөйм деген этап экен да. А бул этаптан өткөндөн кийин мен сүйүп калдым. Всё. Деп колун түшүрүп, мен каалаганыңды кыла, мен сүйүп калдым, мен алым жок деп кабыл алуу этабына жетет экен. Так что айымдар, биз эркекти сүйүп калды деген этап бул болгону гана мамиленин 3-чү этапы. Мына курстан ошол тууралуу талкуулайбыз. Мен китебимде да ошол тууралуу айтылган. Келгиле, катталгыла үйрөнөлү, каталарды кетирбейли.